Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде таланттуу айым жана жолдошунун мыкты жубайы, Кыргызстандагы белгилүү ырчылардын баш сабында турган Айнура Салахитдинова. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, эң сонун. Дайыма ушинтип маанайыңызды ачып күлүп жүрөсүзбү? Эми колдон келишинче Кудайга шүгүр ошондой жакшы маанайда жүргөнгө аракет кылам. Же иштер жүрүшүп атканда маанайыңыз жакшы болобу? Иштер жүрүшүп атканда деле деги эле жашообузда жакшы маанайда жүргөнгө аракет кылам. Эми капалуу күндөр жок болгонго, жокко эсе болсо жакшы да. Жакшы экен. Эми сизди башта баардык эле кайгылуу ырлар менен таанычу эле. Анан акырында шаңдуу ырларга өтүп, тойго өтүп кеттиңиз окшойт. Ошол той демекчи, тойдо кичинекей кызыңыз төрөлгөндө да көтөрүп жүрдүңүз. Азыр канчага чыгып калды ал? Кызым 2 жаштан өтүп калды. Азыр аябай сонун болуп, кылыктары чыгып, тили чыгып, бизде ошо баягы үйдө эми 2 уулубуз бар, анан кыздардан бирөө болсо, анан эң кичүүсү болгондуктан аябай эрке болуп, биздин кылыктары менен сүйүндүрүп аткан убагы да. А сиз бул эфирде отурганда ким карап атат, кыздарыңызды, уулдарыңызды? Азыркы учурда атасы менен калды. Себеби дегенде буга чейин баягы нянька кылып, өзүмдүн бир бөлөмдү суранып дайыма жаныма алып жүрчүмүн. Ошо карантинден кийин, ошо карантин башталгандан бери, кийин деп коем, ошо карантин башталгандан бери өзүм эле карайм. Баягы үй жак эч жака деле көп чыкпайм, өзүм карайм. Анан азыр жолдошумду суранып, ошо 1 саатка карай турчу деп келдим да. Демек жолдошуңуз дагы бала багуучу болуп калган экен да? Ошо колдон келишинче жардам бергенге аракет кылат. Эми колу көп бошобойт, бирок бошогон учурда эми отказ бербейт, эми өзүнүн баласы болгондон кийин караганга. Жакшы экен. Карантин деп калдыңыз. Карантинде ырчылардын көп эле гиф ойнотуп кетишти. Сизге дагы кезек келип жетти болуш керек. Сыр болбосо канча акча калат экен өзүңүзгө? Гифти чындыгында мага өтө көп сунуштар болчу да, мурда делечи. Гиф ойнотпойлу, баягы муну бизнес катарында деле көргөн мындай уюштуруучулар аябай көбөйүп кеттир. Атайын гифт центр дешип өзүнчө өткөндө өзүмдүн досторума эле таарыныштар болду да. Мен деле кошуп койбойсуңбу спонсорлордун катарына, мага да подписчиктер келсин депчи, подписчик болот да. Анан ошентип айтсам, баягы мен ал жерде кандай десем, мен өзүм болгону менин атыман уюштурган үчүн мен белгилүү бир гонорарды алам да. Шоу бизнестеги айымдардын айрымдары акыркы учурда жоолукка өтө баштады. Кайын журттун алдына барганда жоолук салынасызбы, же алар сизге уруксат беришкенби? Чындыгында менин эми апам, кайненемчи, апам биз мисалы Жалал Абадта жаңы турмушка чыкканда 3 ай чогуу жашаганбыз апам менен. Ошол учурда мен жоолукту бир дагы жолу башыма чечкен эмесмин. Эми баягы жаңы келин болгондо өзүбүз үчүн деле жагымдуу, эми жаңы келин болгондон кийин да милдеттүү түрдө салынасын да. Салынып жүрдүм, Бишкекке келгенде дагы салдым. Анан жолдон апам ошентип коштошуп кетип атканда анан жолдошум тамашалап, "О, апа, эми бул мындай чыгат дагы, анан жоолукту монтип айланып туруп ыргыт ийет да" деп күлүп атпайбы. Анан уруксаат берип коюңуз, эми бул барып эми ырдайм деши мүмкүн, жоолук чечиш керек да, чечпеш керек да деп сурай беришим да мен дагычы. Анан ошентсем барганда айтты апам, эми бул жерде мынакей үйдө эң кичүү келини бар да, абысынымчы. Эң кичүү келини мындай шым кийип жүрөт кээде. Анан жоолугу жок жүрүп калса, мен болсо жоолук салынып жүрчүмүн, ысык эми ошо жайдын күнү эми 50 градуска чейин ысыйт да. Анан кыйналып ошо анан мынтип карап, мына узун көнүктүү халаттарды кийем. Анара да абысынын атын айтып берейинчи, Анканы аябай жакшы көрөм. Экөөбүз эже сиңдиребиз да. Анканы айтам да, Анара деген мындай эле өзү кыздардай эле сонун болуп жүрөт, өзү да жаш кыз да, кичинекей кыз. Анан сонун болуп жүрөт, анан жоолук деле салынбайт экен го деп күйөөмө айтам да. Ошентсем анан апам айткан окшойт. Апам айтты, бул келин деген мынакей уже келгенине 5-6 жыл болду деди. Бул уже эрте эле алышкан да, кыздын жаш кезинде эле чеке Анканы уже экинчи баласы төрөлөйүн деп калган. Анан сага да уруксат болот. Бирок сен баягы жаңы келинсиң, барганда дагы үйүңө барба деди апам. Себеби дегенде мен төркүлөттү алып бармайынча, мен өзүм алып бармайынча үйүңө барба. Анан барып туруп эле апаң үйүнө барып алба деп апам ошентти да. Анан болбой эле мен 3 айда мен эч качан да мынчалык разлука болгон эмесмин. Апам ата-энем ортосунда анан мен чыдабай күн санап жүрөм. Анан келатканда анан сразу чалып апамдарга, мен ошол жактан кошуналар бирөөлөр көрүп калчу деп коркуп, апамдын сөзү законда.
Анан чыгып алып бер жака 2 көчө беригибизде чакырып алып атам экөөнүчү Турузбекова жака беригибизде келгиле апа ошол жакта силерге учурашып кетейин, барганга болбойт экен, мага апам урушат депчи. Анан көчөдөн караңгыда шаарга жеткенде анан учурашып апамдар менен сагынычымды таркатып кучакташып көчөдөнчү анан кийин үйүбүзгө кеттик. Анан аябай ичим ачышып, эми ушунчу бөлүнүп кетем, ушунчу баягы өзүм үйүмө бараткандай сүйүнгөм да Бишкекке келип атканда. Ошол аябай сонун күлкүлүү мындай көзүрмөндөр көз алдымда дагы эле. Анан жоолукту болсо ошондо келгенден кийин бир 2-3 айга чейин башыман түшүрбөй салынып жүрдүм. Албетте өзүм үйүмөн чечип койчумун. Бирок жолдошум айтты, эң улуу кайнагам бар Бишкекте да. Ошол кишинин үйүнө барганда башканы билбейм деди. Апам сага уруксат берди дейт, болуптур. Бирок ушул кишинин алдында жоолукту качан болсо салып жүрүшүң керек. Бул сенин закон деди да. Абысындарыңыз жөнүндө дагы айтып өттүңүз. Анан Кыргызда тамашалап айтып коет го. Абысын аңдышкан жоо депчи. Ансыңарынай багы сиз чоң үйгө барганда, ошол кайната кайненеңиздин үйүнө барганда, бул ырчы келин деп сизге жумуш кылдырбай, же болбосо шакабат чегип, тамашалап күлгөн учурлар болобу? 6 абысын, анан 1 кайнежем бар да. Ошо 6 келинбиз. Анан бул жерден улууларым болсо сыйлайм. Чындыгында алар как биз үчүн да улуу, аларга мен даже башым көтөрүп сыйлай албайм да, чындыгында. Анан бир гана ошо жана экөөбүз тең чамалашып болуп атпайбызбы? Экөөбүз да кээде мындай атаандашуу болуп кетет айда чүйдө. Эмнеге бул, мисалы экөөбүз бир жерге чогуу барып калсак, бул деле кылбайбы деп, анан эмнеге бул жеңем кылган жок деген баягы сөздөр боло берет да айда чүйдө. Анан күлүп калам, мынакей абысын деген касташкан жоо деген ушу турбайбы деп мен тамашалап тийишип калам. Шоу бизнесте ырчылардын көпчүлүгү жолдошун көрсөткүсү келбейт да. Сиз ал жагынан ачык элесиз да. Бирок Санжардын жубайы эмес, тескерисинче Айнуранын жолдошу деген сиздин жолдошуңузга катуу тийген учурлар болду беле? Андай нерсени деле билбейм, ошо башында экөөбүз турмуш курганда мындай да болчу да. Мени тойго чакырып калышты да. Мындай болуп калды. Көчөдөн эле биз баягы келип калганыбызды билбептир да. Анан кийин көчөдөн жолугуп калып, бир тамада агабызга жолугуп калдым. Ошо Восток Беште жашачубуз, анан көчөдөн жолугуп калып, ой, Айнурка кандай, сен турмушка чыкты деп уктум, куттуктайм деп эле. Анан жакшы деп эми баягы мен ырдайм тойго бара калам деген ой жок да. Анан кийин эми кандай күйөө бала кандай мындай ырдатабы деп эле мынтип тамашалап мындай ушундай байке да шострый. Ошентсе анан ооба ырдатат да деп коелу, баягы ойдо жок да ошентсем. Давай анда бүгүн кечинде ушундай баланча кафеге келип кал. Кел, бекер ырдап кетти. Анан баланча акча берем деди да. Ошентсе мындай сүйүнүп кеттим да, баягы 3 айдан бери баягы ырдабаган жаным. Монтип эле ооба барам деп өзүм жооп берип салдым, баягы мурдакыдай элечи. Анан тияктан уруксат сураш керек деле ойдо эле жок. Анан келип эле как раз ошол күнү кечинде кайнежем үйүнө конокко чакырып калган бизди. Мындай жаныбыздагы үйдө жашачу да. Анан манты жазайын келгиле кечинде чай ичип сүйлөшүп отуралы деп кайнежем мындай экөөбүз мындай жакшыбыз да. Анан чакырып калганына макул деп сүйүнүп баралы деп. Анан ошентип даярданып атканбыз да күндүзчү. Анан мен айттым, ушундай саат 7-ге келип кал дедим, Советский Акунбаева деле барып келе калайын, эми көп болсо 1 саат убакыт керек десем. Эмнеге сен эмне менен уруксат сураган жоксуң? Сен барбайсың дейт, күйөөмчү. Анан эмнеге барбайм дедим да, ошентсем мен барып туруп, бул менин жумушум дедим. Бул мен башында ырдатам деп элеңиз беле деп баягы урушуп баштадым да, баягы аябай обидно болду да. Ошентсем жок, эми сен сразу эле келип эле тойго бар дедим. Мен сен ырда десем, мен концертке ырда, сахнага ырда, клип тарт, радиого ыр жаздыр деп айттым. Мен сен тойго ырда деген жокмун дейт. Апе, той болсо эмне экен дедим да, ошо бул жумуш да бул десем, мен дейт, менин досторум бар, анан шылдыңдайт деп. Эмнеге шылдыңдайт? Анан ошо Санжар деген ошо ачка калып анан аялын ырдатып нан таап жеп жүрөт деп айтат. Мен эмне сен башка, сен ыр жаздырып, клип тартып неме сахнада эле ырдайсың, ырдабайсың дейт. Анан апе деп аябай жаман болдум. Анан настроением түшүп, ошо боюнча баягы сен эмдет, сен эмне, мен уже барам деп койгом десем, сен эмнеге, сен мурдакыдай өзүңдү өзүң билбейсиң, сен деген кожо үйүнүң бар дейт. Мен сенин кожо үйүнүң болом, менден уруксат сурап, анан барат десе барасың, барбайт десе барбайсың деле. Аябай жаман болдум, чын кайра урушайын десе, мен уруп коебу деп да корктум да, баягы жаңы келин болгондо коркор элесиң го. Анан эчтеке дей албай койдум. Анын үстүнө мындай жаңы кошпойлуу болчумун, анан кызыктай болуп эле келип, анан настроением түшүп, кайнежем үйүнө тамактанганы келип калдык. Анан мындай Айнура эмне башкача мурдагыдай күлбөйдү эле, күлүп неметип калды. Анан
ой эже ошентип тойго чакырса жибербей койду дедим да, мени ырдабайсың деп атат. Башында алганда ырдатам деп айткан деп атпайм ошон десем, а эмнеге деп атпай, анан ушундай, анан канча акча берет деп атпай. Анан кандай ал мен барсам ырдасам акча алып кайра келем да, бул менин жумушум эже деп атам да түшүндүрсөм. Анан канча акча берет ушундай десем, бей жакшы го дейт эжемчи. Анан барып анан канча саат ырдайсың дейт, анан баары эле ушундай 2-3 ырдап кайра келем десем, анда жакшы турбайбы? Биз деген аны деген ушундай айлык кылып мынакей 4-5 ай не баягы мунун 4-5 эсе да эми ошо биз барган акчаны биз ошону 1 ай иштеп ушул акчаны чогултабыз. А сен болсо бир барып ушунча акча тапсаң жакшы турбайбы анда? Жиберип кой да эмне болмок эле деп тиги ушундай айтса, анан эмне бара бересиңби деп албай эже кайнеже менен корккон окшойт да, эми корккон эмес, кандай эми чайга чакырып атса анан кийин бул кетирийди, уялды ушинтип окшойт. Анан жолдошум айтып калды, мейли анда тез барып келесиң дейт. Анан барып келем дедим. Анан камырын жаяткан кайнежемчи жаңы баштап атыптыр да, анан учкан боюнча барып сүйүнүп боенуп алып анан бардым. Барсам Кудай жалгап, биз обычно барганда антракт болуп калат, оюн зоок болуп калат, билесиң го, бүткөнгө туура келип калат, жыгырчылар болуп калат. Эмнегедир барсам мындай тос сүйлөнүп атыптыр. Анан баягы тамада агабыз, келдиңби? Давай, ырыңды бере кал деп калды. Анан ырыңды берип эле сразу чакырды. Бир ишенсең бир 10-15 мүнөткө жеткен жок. Анан Восток 5-тен Советский Акынбай жакын эле ырдадым дагы, акчамды берди, сразу чыгып кеттим. Баягы тем более өзүм дагы мындай мурдакыдай бойдок эмесмин, келинмин кой деп учкан боюнча эч кимге да артымды карабай кеттим. Бат-баттан айдап барып калдым. Барсам баягыны жаңы асыптыр мантысын. Анан кайнежем айтты, ой, кете элексиңби дагы эле, болбойсуңбу дейт. Анан эже келдим уже дедим. Анан келип анан өзүнчө баягы мындай көз акы деп 1000 сом бердим кайнежеме, чай ичип коюңуз депчи. Эми биринчи неме десем, ой сонун турбай, кой сен Айнураны ырдата бер, ал эмне жаман нерсе, жаман эме кылып. Мына барат экен, мына жарым саатта эле келип калдым, мына 1 саатка да жетпем. Чындыгында бир жарым саатта эле барып келип калдым окшойм. Жол дагы таза экен. Аябай удачно болуп калган. Ошондон кийин анан көрдүңүзбү да сүйүнүп алып, анан Кудайга шүгүр азыр жакшы. Анан ошондон кийин анан баягы Айнуранын жолдошу дегенге деле ал эме кылбайт. Андай деле мындай намыстанган эмесиндер уккан эмесмин. Ошо бир гана ошо башында менин досторум айтат, ушинтип анан Айнураны ырдатып, анан ушинтип акча табат экен деп ошо намыстанган эсимде да. Анан башка неме болгон эмес да. Каршылык деле көрсөтпөйт өзү. Баягы сени мындай өзү мындай атайын ушуну окуса, анан кийин үйдө отуруп, баягы үйдө отургузуп койсом деле болот, эми андан эмне пайда деди да. Ошо каалагандай эле мындай жол берет, эми колдон келишинче баягы ишенич болот ортобузда дегендей. Ошо. Азыр тапканыңызды жолдошуңузга бересизби же өзүңүзгө кетеби бардыгы? Ал жок, жолдошум эмес, мындай кылат да, өзү айтат. Баягы кудулдардын айтпакчы, чоң проблемаларды күйөөлөр чечет деген сыяктуучу. Анан эми ал үй машина эле эмес, мындай үйгө чоңураак буюм алсак же бир нерсе болсо, албетте жолдошумдун акчасы менен. Анан өзү айтып калат, мага эчтеке бир тыйындын кереги жок. Мына балдарга бир жакта ойнотосуңбу, кийим кечи аласыңбы, өзүңө көйнөк тиктиресиң, баскан турганыңа өзүң эле жетсин, мен сенин акчаңдын кереги жок, мен сага албайм дейт. Анан сезон болбой калат, орозо учуру болуп калат, мына карантинде кадимкидей колун сурап, мынча акча берип турчу, анан мынча буга акча керек деп сурагым келбейт да. Ошондойго туш болуп баштадык. Анан бир жакшы жумуш таап алдым да коюп бердим. Азыр андан деле сурабайм. Өзүм менен өзүм Кудайга шүгүр жакшы эле. Кандай жумуш суруу болсо? Эме деп коет го азыр бизге Инстаграмда жана Фейсбуктарда комментарийлер келсе күлкүм келе берчү, үйдө отуруп акча тап дешет го. Чындыгында эле ошо балдар менен үйдө отуруп эле, мисалы үчүн карантин учурунда мен кухнядан чыкпайм. Анан күлүп калам, офисим ушул жак болду деп. Тамак жасайм, эртең 3 маал тамак жасамай, балдарымды курсак-курсаган төгөзгөй так ойнотом. Эми чоңоюп калды да, Кудай ошо өзүлөрү менен өзү. Анан мен отуруп алып, азыр таңкы ооз бекиткенге чейин отурчумун, орозо кармап аткан кезде. Азыр ошо таңкы намаз баамдатка чейин отурам, 3-4кө чейин отурам, жазып, өзүнчө баягы диетолог болом, бухгалтер болом деп күлүп калам. Өзүнчө баягы документ жумуштарын жаман көрчү элем, бирок ошондой нерсем баягы наоборот жакшы экен деп да койдум. Биз могу акыркы жолу ошо февраль айында эмеге барып келгенбиз, Египетке барып эс алып келгенбиз да. Ошондо биз менен барган шерин элеш досторубуз менен барганбыз чыгармачылыкта. Алардын баары тең
6 килограммдан кошуп келишкен да. Анан арасында экөөбүз 7 килограмм кошуп келгенбиз. Өзүм деле момундай семиз болчу, момундай болуп келдим. Ишенсеңер, сахнага кийген көнөктөрүм да келип тойлорго барып баштадым да дароо эле. Молар мындай көнөктөрүм молар чычылып кеткен десең, мындай кадимкидей азыр ошо көнөгүн көрсөң күлкүң келет. Анан бир шымым болсо, ырдап аткан жерден шымым баягы мен баягы прикол кылып чыгарышпады беле. Тойго деп алган шымым жамбашка батта калды деп чыгарышпады беле. Ошол нерсе точно мага туура болду да. Себеби дегенде Роза эже, Азиз эчөөбүз бир тойго ырдап калдык. Анан мындай келгиле кыздар шым кийип барабыз мындай костюм менен деп Роза эже сунуш киргиз, анан ошондой кийип бардым. Анан баягы шымым деп эмнегедир мынтип таар болчу да. Андай чоюлбаган шым болчу да. Онтоп эле баары ырдап атсам эле бир маалда тырс деп кеткен байкап калдым. Анан ошол жерден топчусу мындай замочкасы бузулуп калып мындай атылып кетти. Мындайча айтканда аябай жаман болуп, кара эми азыр таза шыпырлуу ит болбосун деп мынтип кармап ырдап. Анан үчөөбүз болгондуктан баягы билинбейт да, Роза эже да мындай күлдүрүп, мындай кенен эркин жүрө беребиз. Тойдо тем более элдин баары бийлеп кеткен. Анан мынтип баягы караңгы светомузыка болуп аткан үчүн билинген жок да. Анан мынтип костюмумду мынтип кармап шымымды эптеп ырдадым. Анткени үстүм кофтам жабылып турат да, көрүнбөйт. Анан айттым, ушунчалык намыстандым да, келип ушуга чейин жетип калдым, эми шымым дагы монтип баягы точно приколдун баары баягы аккан сум акпай калды деп бир чыкпады беле. Ошол нерсе мага келди деп күлдүм да өзүнчөчү. Эмне үчүн сахнаны тандап алгансыз? 2-класста окуп жүргөндө жөн гана мындай кошуна эжекебиз биздин үйдүн жанында комуз кружогу ачылгандыктан ошо баарыбызды алып барып келгиле ушундай кичинекей майда кыздар менен 1-2-класста окуган кыздардын баарын, кошуналардын баарын чогултуп алып барган бир эжекебизчи, өзү комуз чырчы да. Ошол эжеке себепчи болуп, ошо Анара деген эжекебиз болчу, кошуна эжебиз. Аябай ыраазымын, ошол эми улуу ошо апамдар менен тең чамалаш. Өмүр бою ыраазычылыгымды айтам, себеби дегенде мен сүйүктүү кесибимдин, эми сүйүктүү кесибим бири дебейм мен, ошол профессионалдуу кесибим ушул да, чындыгында. Анан диплому бар. Диплому бар дегенде калгандары кошумча жумуштук. Анан кийин ушул кесиптин арты менен жакшы нерселерге жетиштим. Ошо турмуш жолунда дагы ошо адашкан жокмун, ошо жолдошумду деле, ошо үй бүлөмдө деле иши кылып, азыркы жашоомду баарына себепчи болгон ошо кесибим десем да айтсам да болот. Баардыгы эми Алла тааланын буйругу менен, конечно. Анан ошол эжекебизге мен аябай ыраазычылыгымды айтам, себеби дегенде бир тууган эжекем экөөбүз эң кичүү иним төрөлүп калып, анан эжекем бошобой аткан бала карашыпчы. Анан кичине ал мага 2 жаш улуураак да, анан кичине апама жардам бергенге эптүүрөөк. Анан апам айтты, бирөөңөр баргыла деди. Анан эжекем айтты, мен муну карашайын, Айнура бара берсин деп ушинтип койгон да. Азыр өкүнө берет, ошондо мен барсам балким мен ырчы болуп кетмекмин депчи эжекем күлүп калат да. Ошентип эле анан комузчу болуп калып, кийин деле эми ырчы болом деген деле ой жок болчу. Мен баягы күү черчимин да, күү, темир оз комуз черчимин. Ошондуктан мен баягы Самара Токтокунова эжекебизде баягы комузчу болом деп эле кыялданчумун да. Анан окууну бүткөндөн кийин мен ошо айтып атпаймынбы, документалдуу жумуштардан эмнегедир алысмын да, жактырчу эмесмин. Кагаз иштерин мындай баш оорутмадай сезилөрчү да. Анан оңоюраак болсо окусу деп ойлочумун, кыялданчумун. Анан ошол комузчу агайым Медербек Исаков, ошо комуздан сабак берген агайымдын сунушу менен ошо искусство институтуна барып калдым. Ал жерден окугандан кийин анан уже ырды дагы, музыканы сүйүп, искусствого мындай жан дүйнө менен кирип кеттим да. Дастан, элдик ырлар ошо Замирбек Үсөнбаев агайыбыздын колунда окудум. Ал агай дагы эми күүнү эле черте бербей, ырдаганды да үйрөнгүлө. Мындак нукура, жөнөкөй эле лирикалык сүйүү жөнүндө ырдай бербей, насаатырлар, санаатырларды, дастандарды айтып үйрөнүшүңөр керек деп, анан момундай өлдү дегенде бир 40 сап болгон эмелерди жумасына берчү да. Ошондой дастандарды жаттачубуз. Азыр эми баягы көп кайталап ырдабагандыктан мындай эсиңен чыгып кетет экен, же карылыкпы деп коеюнбу. Мисалы үчүн азыр комузду мындай балдарым уда кичинекей болуп өсүп келаткандыктан үйдөн комуз көп черте албай калдым да. Мурда аябай күндө бир маал комуз чертпесем болчу эмес. Азыр комузумду алчысам кызым талашат. Чиң деп эле талашып, анан эски комузду берип койсом жок, аны албайт, меникин талашат. Ошентип эле ырдай албайм. Балдарым деле ошондой болчу. Талашып эле комузунда черткенге мүмкүнчүлүк жок да, чындап эле. А мен өзүм баягы университетте, мектептерде сабак берип жүргөн кезде анда күндө заниматься этип мындай сон черчимин. Анан күүлөрдү дагы аябай көп ойночумун. Бир 30-40ка жакын күү билчүмүн. Азыр өткөндө отуруп алып эстеп чертип көрөйүн десем, бирөөсүн баштасам бирөөсүнүн аягын таппайм. Бир көп болсо бир 10 чакты күнү мындай чөткө билет экенмин да, өзүм уверен. Анан кайсармын, мугалим болуп үйрөтчүмүн. Азыр өзүм колум иштебей калыптыр, баягы постоянно машып калсаң колуң иштебей калат экен.
анан кой деп отуруп, кээде отуруп, азыр акырындап мындай чертип эстегенге аракет кылам. Бирок ошо кусалыкты прям азыркы күнгө чейин канча уксам да тажабайм дегендерди уксам, о, жакшы турбай деп. Кийин баалап калдым да, чындап эле өтүп кеткенден кийин деп ошол учурда действительно жакшы чыккан экен деп калат экенсиң. Сөзү Майрамбек Осмонов агабыздыкы, обону Руслан Арынбаевдики. Аккан суум акпай калды, меникиндей арман барбы, кошулмак чоң дайрага, адашып таппай калды, бугумду ырдайынчы, арманым батпай калды, көңүлсүз мындай жашоо, көнүмө жакпай калды, көңүлсүз мындай жашоо, көнүмө жакпай калды, өзүң деп соккон жүрөк өзгөгө чаппай калды. Браво, браво. Жашоодогу сиз алган эң чоң сабак кайсыл болду? Жашоодогу эң сабак алдым, бирок ошону толугу менен аткардым деп аткарып бүтө электим да, себеби ошол үчүн мен өзүмдү мындай баягы күнөөлүүдөй да сезип келем. Ошону билип турсам дагы аткарбайм депчи. Эми сабак болгондо эми баягы ар бир адамдын, ар бир мусулмандын парзы да бул нерсечи. Ошо дин жолунда баардыгын туура таап эми баягы Кудайга шүгүр арак ичпейм, чекпейм дегендей. Бирок ошо 5 убакыт намазга жыгылыш керек, орозону кармай, баардыгын эле колдон келишинче баягы 5 милдети бар го ошо мусулмандын, баардыгын аракет кылып аткарам. Ошо намазды деле окуйм, бирок ошого соответственно ошо баягы жоолук салынбайм да. Ошол нерсе да, ошону баягы билип турам, бирок мындай ар жагыма мындай бир каалоо болуш керек да, мындай бир жан дүйнөмө мынтип салгандан кийин чечпеш керек деген бир немем бар да менин аяктачы. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп эфирге ошол ачылып чачылып интервью кылып бергениңизге. Көп сүйлөп койдум. Кыскартып коесуң да. Мындан аркы иштериңизге ийгилик каалайм. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз, бар болуңуз, бактылуу болуңуз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ийгилик каалайм, максат ошо жакшы күндөрдө ошо биз дагы сагынышып калабыз чындыгында. Мындай силер көпүрө болуп берип, биздин мындай көрөрмандар менен, биздин көрүүчүлөрүбүз менен ошо тыгыз байланышта кылып, мындай бетме-бет, ачык айкын, жакшы маек курдуруп берип атасың. Ошо себепчи болуп сага да рахмат, ийгилик, сага да бакыт каалайм. Рахмат сизге, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ырчы Айнура Салахитдинова болду. Эмки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.